Урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз. Биздин элибиздин тилеги дагы эки элдин тилеги ушундай. Бул чечимди даярдаган, ушунчалык чоң көлөмдөгү ишти жасаган өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич баштаган мамлекеттик комиссияга жана ушул чечимдерди кубаттап добуш берүү жолу менен чечим кабыл алган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жалпыбыздын атыбыздан ыраазычылык. Бул күн тарыхый күн болуп эсептелет. Эч качан согуш болбосун, эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык, тынчтык, достук жашоо өкүм сүрөт деген тилектебиз. Ошон үчүн бир кол чабып койсок. Рахмат, урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой дүйнөдө чек ара маселеси эң орчундуу маселе деп белгиленет. Мына Европа мамлекеттери эң көп согушкан адамзаттын тарыхындагы мамлекеттер. Ошол эле Франция менен Англия 116 жыл согушкан, бүгүнкү күндө кандай ынтымактуу жашап атат. Ошол эле Америка Кошмо Штаты Японияга атом бомбасын таштаган, бирок эң жакын союздаш. Андыктан мен ойлойм, эр чекишпей бекишпейт деген элибизде сөз бар. Мындан кийин дүйнөдө согуш болбосун. Азыр болуп аткан согуштар тез арада токтолушуна Кыргыз мамлекети кызыктар жана Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө.